Жеңилбес Хабиб Нурмагомедов атаандашын уктатып жеңүүчү аталды. Бүгүн 25-октябрда Абу-Даби шаарына жакын жайгашкан Яс аралында өткөн турнирде орусиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов жеңишке жетип кайрадан чемпион аталды. Аталган беттеште ал өзүнүн атаандашы Джастин Гейтчини экинчи раундда жеңип алган. UFC 254 турниринде америкалык мушкер Джастин Гейтчини үстүнө жеңишке жеткен Хабиб Нурмагомедов карьерасын жыйынтыктап жатканын жар салды. Муну ал атасы каза болгондон кийин апасына көбүрөөк убакыт бөлүш үчүн кабыл алгандыгын айтты. Мен атам менен чогуу чемпион болгум келчү. Бардыгы ушинтип менин мойнума жүктөлөт деп ойлогон эмесмин. Эгерде ата-энеңиз бар болсо, аны менен болуңуз. Мага апам атам жок мушташпай эле коюмду суранды. Менин жалгыз гана апам калды. Мен ага көбүрөөк убактымды бөлүшүм керек. Хабиб Нурмагомедов өзүнүн карьерасын жеңилбес чемпион катары аяктады. Ал карьерасында жалпы 29 беттеш өткөрүп, барында жеңишке жетишти. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.